Эфирде Ош мемлекеттик педагогикалык университетиндеги соңку кабарлар топтому тааныштырылат. Студияда мен Айсулуу Сүйүнбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача анонс. Илим изилдөөдө жана окутууда сапаттуулукту жогорулатуу багытында окутуучулар маалымат алышты. Петрозаводск мамлекеттик университетинин окутуучулары Ошомпуда семинар өттү. Окуу жайда 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнү белгиленди. Ошомпунун колледжи көз карандысыз аккредитациядан ийгиликтүү өттү. Ош мемлекеттик педагогикалык университетинин окутуучулары жана студенттери жаркын келечек үчүн билим алуудагы теңчилик жана жеткиликтүүлүк долбоорунун алкагында жаңы маалыматтарга ээ болушту. Аталган долбоор АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан колдоого алынып, анын алкагында Кыргызстандын бардык облустарынын жогорку окуу жайларында маалымат таратуу семинарлары өткөрүлүп жатат. Анын катарында Ошомпунун жамааты үчүн да семинар уюштурулуп, мында маалыматтык сабаттуулук, илим изилдөөдө жана окутууда электрондук ресурстарды эффективдүү колдонуу боюнча керектүү билимдер берилди. Жаркын келечек үчүн билим алуудагы теңчилик жана жеткиликтүүлүк деп аталат. Бул негизги максаты ушул Кыргызстандагы бардык жогорку окуу жайларын электрондук ресурстар менен камсыз кылуу жана билим берүүнүн потенциалын жогорулатуу болуп эсептелет. Ушул долбоордун алкагында биз сабаттуулукту жоюу, маалыматтык сабаттуулук, илимий изилдөөдө жана окутууда электрондук ресурстарды эффективдүү пайдалануу деген темада биз тренинг өтүп келдик. Бул менен бирге илимий изилдөө жүргүзүүдө кайсы булактарды колдонуу натыйжалуу, ачкыч сөздөрдү табуу, тийиштүү материалдарды издөөдө академиялык ресурстарды же Google тиркемесин колдонуу боюнча тереңдетилген маалыматтар айтылды. Иш-чара жогорку окуу жайлар жана коомдук китепканалар үчүн эл аралык онлайн ресурстарга жеткиликтүүлүктү уюштуруу, электрондук ресурстарды эффективдүү пайдалануу жана жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча билим берүү мекемелеринин потенциалын жогорулатуу максатында университеттин китепкана бөлүмү тарабынан уюштурулду. Россия Федерациясынын Карелия Республикасынын Петрозаводск мамлекеттик университетинин окутуучулары Ошомпуга келип, конок лекция өтүштү. Иш-чарага окуу жайдын орус тили жана адабияты адистигинде билим алган студенттер катышып, алар Борбордук Азия элдеринин тили жана маданиятынын байланышы боюнча маалымат алышты. Петрозаводск мамлекеттик университетинин филология институтунун орус тили, чет тили катары жана прикладдык лингвистика кафедрасынын башчысы Андрей Александрович Котов дүйнөнүн лингвистика картинасы аттуу лекция окуду. Ал тил менен аң сезимдин өз ара аракеттенүүсүнө, орус жана кыргыз тилдеринин фразеологизмдеринин биригүүсүнө арналган. Естественно, в том, что познакомиться с новыми людьми. Биз бул жакка таанышуу, жаңы досторду табуу, лекцияларды окуу жана албетте кесиптештер, студенттер менен тажрыйба алмашуу үчүн келдик. Ошондой эле биздин максат окуу жайлар менен байланыш түзүү, өз ара мамилелерибизди жакшыртуу, бирге кызматташуу жана ар түрдүү этностордун, тилдердин ортосунда өз ара түшүнүүчүлүктү камсыз кылуу болуп саналат. Смерть. Они каждый день видят смерть. Они каждый день сталкиваются со смертью. Ал эми Петр Мунун орус тили, чет тили катары жана прикладдык лингвистика кафедрасынын доценти Семенова Ольга Валентиновна искусство чыгармаларында Ленинград блокадасы деген темада интерактивдүү сабагын өттү. Кредо поэзия театрынын актрисасы Инга Гаевская Ольга Беркульстун чыгармаларын жандуу аткарып, блокададагы Ленинградтан 150 баланын асырап алган энеси болгон Токтогон Алтыбасарованын эрдигине токтолду. Сегодняшняя лекция посвящена блокаде Ленинграда. Бүгүнкү лекция Ленинград блокадасына жана бул окуялар орус искусствосунда, адабиятында, музыкасында, живописинде жана киносунда кандай чагылдырылганына арналган. Биз студенттер менен бүгүнкү сабакта Ленинград блокадасы ушул темага арналган эң белгилүү чыгармалар тууралуу текстти окуп, анан сүрөттөрдү карап, эң маанилүү темаларды козгодук. Ал эми лекцияны Ленинград блокадасына арналган эң белгилүү музыкалык чыгармалардын бири Дмитрий
Шостаковичтен 7-чи Ленинград симфониясын угуу менен баштадык. Наверное, одного из самых известных музыкальных произведений. Аталган иш-чара Россия, Кыргызстан, Өзбекстан маданий көпүрөсү долбоорунун алкагында ишке ашты. Эл аралык долбоор Борбордук Азия өлкөлөрүндө орус тилинин маданиятын жайылтууга, Ош жана Намангандын тургундарын Россия элдеринин кайталангыс музыкалык маданияты менен тааныштырууга багытталган. Иш-чара Русский мир фондунун жана Россия Федерациясынын президентинин гранттар фондунун демилгесинин алкагында өткөрүлдү. Кулпулай Мамасалиева, Рустам Батырбеков, ОШМП жаңылыктары. 14 февраль китеп элеке берүүнүн эл аралык күнүнө карата окуу жайда китепсиздиктин кесепети аталышында семинар болуп өттү. Аталган семинардын коногу жазуучу, китепкейжи басма үйүнүн жетекчиси Куштарбек Кимсанов болуп, иш-чарага окуу жайдын окутуучулары жана студенттери катышты. Мында жазуучу катышуучуларга китептер дүйнөсү, китеп менен дос болуу, аны окубагандыктын кесепети, китеп окууга болгон кызыгууну арттыруу, китептин адам дүйнөсүнүн өзгөртүүдөгү орду жана китеп окууга үндөгөн китептер туурасында маалымат берип, жаштарды китеп дүйнөсүнө чакыруу менен семинар өттү. Bilimdi kimdir büröden emez, bugün internet jayıgı var. Azırkı suroonun 5 türlü jolu var. 14 fevral kaçan payda bolgon, ayrıgan gün eken, tigil bul eken, kamalgan gün eken degендей миңдеген окуялар бар. Муну китептен тапканыңыз туура болот. Бул менен бирге китеп окуунун артыкчылыктары, китеп окуу жана окутуу, китепкөй адис болуу тууралуу мотивациялык түшүнүктөр берилип, тренер менен студенттер эркин форматта суроо жооп менен темага байланыштуу маалыматтарды кеңири талкуулашты. Соңунда иш-чаранын активдүү катышуучулары китепкейжи басма үйүнүн жана коноктун автордук китептери менен сыйланды. Ошондой эле окуу жайдын китепкөй студенттери үчүн университеттин китепканасына да бир топ китептер белек кылынды. Иш-чара жаштардын китеп окууга болгон ынтызарлыгын жана кызыгуусун арттыруу максатында окуу жайдын жаштар комитети жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү борбору тарабынан уюштурулду. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледжинде көз карандысыз аккредитациялоо жүрүп, алдын ала жыйынтык чыкты. Мындан колледж ийгиликтүү өтүп, билим берүү программасынын ишке ашырууга 5 жылдык мөөнөткө уруксат алды. Бул иш-аракет өлкөбүздө билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатын көздөө менен заман талабына ылайык окутууну камсыз кылуу болуп саналат. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. 13-14 февраль күндөрү билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги тарабынан орто кесиптик билим берүү боюнча 5 багытта башталгыч билим берүү, мектепке чейинки билим берүү, финансы, дене тарбия, социалдык иш, компьютердик системалар жана комплекстер, чет тили адистиктери боюнча баалоо кызматы жүргүзүлдү. 3. Билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу системасын ишке ашырууда контролдоодо жана кайра кароодо жыл сайын студенттерден жана кызыктар тараптардын катышуусу так аныкталуу менен ишке ашырылсын. 4. 1 сентябрь 24 жылга чейин колледждин стратегиялык өнүктүрүү планынын индикаторлорун көрсөтүү менен иштелип чыксын жана аткарып көзөмөлгө алынсын. Аккредитациялоонун жүрүшүндө эксперттик топ белгиленген стандарттарга ылайык окуу жайдын жетекчилиги менен жолугушуп, университеттин жалпы инфраструктурасын кыдырып, окутуудагы артыкчылыктар жана кемчиликтер дыкаттык менен каралды. Бул менен катар студенттер, бүтүрүүчүлөр, ата-энелер, иш берүүчүлөр, социалдык өнөктөштөр жана профессордук окутуучулук курам менен жолугушуп, ар биринен интервью алынды. Пост аккредитациялык мониторинг деп коебуз. Ошол биз берген сунуш пикирлердин аткарылышы көзөмөлдөнүп турат. Ошону менен биздин максат биздин эле максат эмес, Кыргызстанда ушу билим берүү сапатын көтөрүү максаты окуу жайларга да жүктөлгөн. Аккредитация бул өзү сапатты көтөрүү болуп эсептелет. Сапатты мындай моментально көтөрө албасак дагы бири-бирибизге көмөк көрсөтүп, ошо түз багыт берип, кемчилигин баягы аныктап, анан ошол кемчилик алсыз жактарына сунуш пикир. Бул өзү баягы рекомендациялык характерде болот да, аккредитация. Мурункудагыдай эмес, биз алсыз жагын ачык айтып, анан күчтүү жагын да аныктап,
қай жерде қайсы жол менен бараткандыгын, анан кандай туура жол тандап алып кетиш керек экенине көмөк көрсөтүп, анан чогуу сапатты көтөрүү, Кыргызстандагы билим берүү сапатын көтөрүү биздин негизги милдет. Программанын экинчи күнү колледждин администрациясы менен интервью өткөрүлүп, окуу процессин талдап, жөнгө салууга тийиш болгон сунуштар айтылды. Жыйынтыгында эксперттер менен жалпы колледждин окутуучулар жамааты жана жетекчилиги менен жыйын өткөрүлүп, тышкы баалоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча жалпы корутунду жарыяланды. Мында эксперттер жамааттын ишмердүүлүгү мыкты деңгээлде жүрүп, жалпы стандарттар талапка ылайык ишке ашып жатканын белгилешти. Президентибиздин дагы койгон талабы мүмкүн болушунча ушул сапаттын, билим берүүнүн сапатына чоң көңүл буруу болуп атат. Биздин аккредитация агентствонун максаты бул даярдалып жаткан адистерди диплом берүүгө биз укуктуу эмес, ошого жараша сапаттуу адистерди даярдай алдыбы окуу жайы деген тапшырмаларга биз эмне кылып атабыз, иш жүргүздүк. Бул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин алдындагы колледждин жет адистиги боюнча аккредитациялоого келдик, жумуштарын көрдүк, аябай мындай жакшы жумуштар аткарылып атыр. Айрыкча педагогика багытындагы мектепке чейинки багыт, социалдык иш адистиги боюнча жакшы жумуштарды аткарылып жатыр. Именно сапаттын, билим берүүнүн сапатына байланыштуу бир топ жакшы жумуштар аткарылып жатыр. Баабызды бердик, сунуштарыбызды бердик. Алдыда ОШМПнун колледжи 5 жылдык мөөнөткө билим берүү программаларын ишке ашырууга уруксат алуу менен сертификатка ээ болот. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, ОШМП жаңылыктары. ОШМПнун Мурас телестудиясы тарабынан даярдалган соңку жаңылыктар программасына күбө болдуңуздар. Кабарлардын дагыда кененирээк топтомун ОШМПнун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Алдыда берүү сиз билесизби жана Студ Маек рубрикасы менен уланмакчы, бизден алыстабай туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатсызбы? Биз сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Бир суроо алып жооптор көрбөйсүзбү? Акыр кармадың ара? Кыздар, бул оңой эле, силер күндө колдонуп эле жүрөсүңөр. Чке саламатсызбы? Сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Саламым бар эле. Алып көргүлө бир суроо. Жок. Эй. Эгер туура тапсаңыздар, китеп берип коебуз. Кайда турган? Ушул жерден? Билбей. Билбейм биттасынан бей. Тилим учунда эле турат, чыгып айтат да, эмне кылайын? Актуальный белгилүү ж, по-моему. Мындай всегда в тренде болгон актуальный болот да. Эл аралык китеп белекке берүү күнүнө карата сурамжылоо жүргүзүп атканбыз. Куттуктайбыз. Мага. Ооба, сизге. Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен ОШМПнун Мурас телестудиясы сиз билесизби берүүсү бүгүнкү сурамжылоо 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнүнө арналат. Арийне биз мурдагы сурамжылоону ОШМунун медицина факультетинде жүргүзгөнбүз. Ал эми көпчүлүктүн суранычы менен бүгүн биз дал ошол үңүттөгү суроолор менен ОШМПдан улантабыз. Туура жооп бергендерге биз китеп белекке беребиз. Белгилей кетсем, бул китептер окуу жайдын жетекчилиги тарабынан демилгеленди. Эмесе бул китептердин окумандарын чогуу табалы. Вроде сөзү кыргызча кандай болот? Вроде ушундай дейбиз го. Ошонун кыргызчасы кандай аталат? Ушундай болуш керекпи? Вроде деген бул сыяктуу, мүмкүн деген түшүнүккө жакын. Чоң рахмат. Чыгармачылыгыңызга ийгилик болсун. Конечно, сөзү кыргызча кандай болот? Албетте. Азаматсыз, туура. Китеп белекке берүү күнүнө карата сиз туура жооп бердиңиз, куттуктайбыз. Өзү да окуйм, өзбекме окушмун. Что он сказал? Актуальный сөзү. Глобалдуу бүгүнкү учурдагы андай.
орчунду деген сыяктуу. Орчунду, көйгөйүү. Туура, азаматсың. Келе жаткан майрамыңар менен 14 февраль китеп белекке берүү. Куттуктайбыз. По-любому сөзү кыргызча кандай аталат? Кандай болсо дагы, канаучуда дагы дегендей да мындай. Төлөгөн Касымбеков жетилген курак китебин белек кылабыз агай. Дашикпор сөзү кыргызча кандай болот? Дашикпор. Ушуга чейин. Шу мурдагыдай абдайым. До сих пор. Колдоносуңарбы? Ооба, до сих пор. Кыргызчасы кандай болуп калат? Орусча синоним кылып эме кылсак болобу? Мисалы. Все еще. До сих пор. Дагы деле дегенби? До сих пор. Дагы деле. Туура, майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ой, рахмат, рахмат. Презентация сөзү кыргызча кандай болот? Презентация сөзү слайд. Кандай болуп калат? Презентация. Билбейт экен. Көрсөтмө деген сыяктуу да. Көргөзмө. Презентация. Бир нерсени даярдоо. Жарыялоодой. Заклад сөзү кыргызча кандай болот? Заклад сөзү. Түшүнбөйм. Заклад. Билбейт экен. Эме алдын ала акча берүү болот го. Эмеге бир нерсе тапшырганда алдын ала закладын төлөп кой деген. Заклад. Билбейт экен. Актуальный сөзү кыргызча кандай болот? Актуальный. Кандай болушу мүмкүн? Силерге жардам берет. Актуальный. Ой. Глаголду эмес. Актуальный. Актуальный. Билбейм. Актуальный сөзү. Билбейт экенбиз. Актуальный белгилүү, по-моему. Мындай всегда в тренде болгон актуальный болот да. Не знаю. Түшүндүрүп бере албай атам, өзүм түшүндүм бирок. Азыркы мындай орчундуу немелерди ушу актуальный дейбиз. Азамат, майрамыңыз менен. Рахмат чоң. Курьер сөзү кыргызча кандай аталат? Жеткирүүчү болуш керек. Жеткирүүчү? Жеткирүү кызматы деп ошентип болот го. Жеткирүүчү? Курьер деген жеткирип берүү да. Жок, Жеткирип берген адам, Кандай? Чабарлан. Ооба, туура. Совсем сөзү кыргызча кандай болот дейт? Таптакыр да? Кстати, дейт. Айтмакчы деген да. Баса да? Ооба, туура. Баса. Куттуктайбыз. Магабы? Ооба, сизге. Оригинал сөзүнүн кыргызчасы кандай? Оригинал болгон дейм, табигый болуш керек да. Эмдей. Чыныгы? Оригинал. Чыныгы. Оригинал. Сапаттуу. Куран, негизги деген кандай болуп калат? Түп нускасы деген. Азаматсыз. Туура жок, куттуктайбыз. Жалко сөзү кыргызча кандай болот дейт? Жалко. Өкүнүчтүү. Майрамыңыз менен. Заявка сөзү кыргызча кандай болот дейт? Мындан деле алсак болобу? Жок, жок. Сунуу жооп бергиле. Арыз эмес? Жок, заявканын кыргызчасы кандай болот? Жолдомо. Заявка таштап койдум, заявка бердик. Бизге күндө эле айта алышты, бирок кандай болуп калат? Айта койчу. Заказ да ошо. Балким күн сайын китеп окуп, аны улам барактап турсак, биз күнүмдүк жашообузда орусча эмес, кыргызча сөздөрдү даана колдонор элек. Биздин тилибиз абдан бай, абдан баалуу жана өзгөчө. Тилибиздин чыныгы барктуулугун, анын көөнөрбөс кең дүйнөсү бар экендигин биз бир гана китеп окуудан биле алабыз. Ошондуктан дайыма китеп окуйлу жана кыргызча таза сүйлөйлү. Сиздер менен Ошемпунун Мурас теле студиясы жана сиз билесизби берүүсү болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча аман болуңуздар дейбиз.
Hi everyone, ich bin Muradil. Мен өзімді красавчик деп есептеймін. Балалық қиялымда дыйқан болсам екен деп саматчы екенмін, ойлап қарасам. Келешекте мен ағарту тармағына көріп мұғалім болып іштеймін, сөзсіз. Оқушылармен іштесу бұл қиын мәселе. Пара болған учурда кечке уктап калабыз. Түшкө чейин уктап калабыз. Ошентип мен үчүн кыялдардын орундалышынын себепчиси. Hi everyone. Ich bin Muradil. I study at Oshempo and my profession is English teacher. Ich spreche Kirgizisch, Deutsch und English. I have been in Germany and Great Britain. In future time, I want to work and travel to Europe and USA. Мен өзім Баткен обласының Кадамжай районуна караштуу Актырпак айыл өкмөтүнө төрөлгөм жана ошол жакта чоңоюп, мектепти ошол жакта аяктаганмын. Ал эми балалык кыялдарым боюнча айта кетсем, балалык кезде ким кандай гана нерселерди кыялданбайт. Балалык кыялымда дыйкан болсом экен деп саматчы экенмин, ойлоп карасам, себеп деген атам дыйкан. Аны карап адам эмнени жакшы көрүп, неме кылса ошондон үлгү алат го, үй бүлөдө, чөйрөдө. Ошол себептен кыялым кандай, мисалы үчүн ошол убакта чоң бир кубаттуу трактор сатып алып, жүзү жер бар болчу, ошону иштетип, эмгектенип, өсүмдүк өстүрүп, түшүм алсам экен деп кыялданчумун. Андан кийинки кыялдар өзгөрө баштайт экен убакыт өткөн сайын. Ал убактан кийин мектептеги учурлар башталды. Мектепте билгендей башка чөйрө, башка милдеттер, сабактар башталды. Сабактар башталгандан кийин менде өзгөрүү болду. Кандай дегенде, сабактардан англис тили сабагы мага өзгөчө жага баштады. Андан кийин кыялданым, мен англис тилинен мугалим болсом болчу да экен, колумдан келет экен деген бир кыялдар боло баштады. Ошондой эле учурда мен кыялданам, мен окуйм, мен ушул англис тили мугалимин аркалап өзүм мектебиме, өзүмдүн жергеме келип сабак берем балдарга деген кыялдар болду. Андан кийин ошол специалистти тандагандан кийин уже кеңейте баштадым. Мисалы үчүн чет өлкөгө чыксам болот экен, көрсө өнүккөн өлкөлөргө чыксам болот экен, ушул кесипти аркылап деп дагы бир кыялым чет өлкөлөргө чыгуу. Ошондой эле Европа, ошондой эле Америка деп айта кетсем болот, бир канча өлкөлөрдү эсептеп. Ойлоп карасам, азыр ошол кыялдарым четинен орундалып жатат деп айта алам. Мектеп учурунда окуп жүргөндө көрсө мен дыйкан эле болом деп чектелбей, көрсө мен мугалим болсом болчудай, көрсө мен билим алып, өзүм башка сферадан танысам болот экен деген ойлор өзгөрө баштады менде. Студенттик күндөрдүн жакшы жактарын эсептей кетсек, сенде биринчи кезекте эркиндик болот. Сен үйдөн чыктың, уже жоопкерчилик өзүңдүн мойнуңда. Өзүң эмнени кааласаң, ошону жасай аласың. Экинчи чети, сенде ошондой эле үйдөн чыккандан кийин башка бир проблемалар пайда болот. Мисалы үчүн, үйдө жүргөндө сенин тамагыңды жана сени мындай жөлөп турган ата-энең болот, а бул жакта сенин ата-энең болбойт. Бул жактан жаңы чөйрө, жаңы жер десем болот. Ошол жакка адаптация болуу бир аз кыйын болду студенттик кезде. Ал эми адаптация болуп бүткөндөн кийин уже сен калыптана баштадың. Бир нерсени карап, жакшы мугалимдерди карап үлгү ала баштайсың, аларды жүргөн жолун карайсың. Ошондой эле окуп жүргөндө студенттик кезде сен ийгиликтүү адамдарды баамдай аласың, аларга карап өзүңдү түзөй аласың. Көрсө мен деле ушундай кылсам болот экен. Көрсө мен деле ушуну алып чыксам болот экен деп өзүңдү бир сферада сынай баштайсың. Бул учурда сенде көп деле проблемалар болбойт. Бул учурда сен өзүңдөгү болгон мүмкүнчүлүктөрдү ачып алууга аракеттенсең болот экен. Студенттик кезде негизинен каржылык жагынан кыйналган убактар көп эле болгон, ойлоп карасам. Ал убакта албетте ата-энемден акча алат болчумун. Ал кээ бир учурларда жетпей калат болчу. Андан кийин группалашым же бир тааныштар аркылуу ошол шаардан жумушка чыгасың кадимкидей. Көбүнчө эмне? Көбүнчө кээде официант болуп каласың, кээде поварга жардамчы болуп каласың, кээде балдар эмне кылат? Курулуш жаатына чыгып, стройкада иштеп калган күндөрүбүз болгон. Көбүнчөсү ошол балдар менен стройкада иштеп жүрүп, кээ бирки муктаждыктарды кандырган экенбиз каражат жагынан.
Менин биринчи жолку Европага болгон сапарым, саякатым Германия өлкөсүнө болуп тур. Качан дегенде 2-курста аяктап жатканда, албетте бул нерсеге себепчи бул чөйрөңдөн зависит эткен. Чөйрөңдөгүлөр мисалы үчүн мен группалашым аракет кылчу, аны карап мен дагы ошондон баштап аракет кыла баштаптым. Студент болгон кезден баштап. Андан кийин качан ошол 2-курста аяктагандан кийин студенттер билгендей эле Ференжо программасы менен Германия өлкөсүнө 3 ай work and travel кылып келдим десем болот. Ал жака биринчиден студент эмне кылыш керек, өзүнүн психологиялык жактан, руханий жактан даярдалган өтө сонун болот. Себеп дегенде бөтөн эл, бөтөн жер. Ал жактан биз эмнени күтсөк болот? Ал жактан ар кандай жагдайларды күтсөк болот? Мисалы үчүн мен өзүм самаган нерсе, ал жактагы өнүккөн өлкө кандай? Мисалы үчүн кандай курулуштар болгон, кандай бир өзгөчөлүктөрдү көрө алсам болот деген негизинен өлкөсүнө кызыккам, анан саякатка кызыккам негизинен, анан бир чети каражат иштеп келгени, сонун мүмкүнчүлүк студенттер үчүн. Мен күткөн эмесмин, мынчалык алыс болот деп. Жолдо 10 саат, жалпысынан 11 саат самолетто учуу болду. Англияга жеттик. Укмуштуудай өлкө. Мен ошол телефондон көргөн, ошондой эле мисалы үчүн китептерден көрүп калабыз, ошол жөнүндө сабак өтөбүз, ошондой эле мен эстеткендей кооз шаар, кооз өлкө. Бардыгы сонун, шарттар бар, транспорт жагынан өтө сонун. Ошондой эле ал жактан эмнеден кыйналдым? Ал жактан мисалы үчүн барганда үйүңдөн өтө алыс жакка барасың, бир жакын адам менен көрүшө албайсың. Ата-энең алыста болот. Бардык муктаждыктарыңды өзүң туруп, өзүң камсыздашыңа туура келет. Барганда эле биз галбика тердик. Андан кийин виноград, жүзүм, алма сыяктуу мөмө жемиштерди тердик. Мисалы үчүн мен биринчи, экинчи курста үйдөн акча алып, же жетпеген учурларда өзүм иштечү элем. Андан кийин мен өзүм каржылаганга аракет кылдым. Каникулдарда сыртка чыгып, өзүмө жетиштүү же бир пландаган нерсеме жетиштүү акча каражат топтоп келүү. Адам каалаган нерсесини, самаган нерсесини күтүп эле жатпастан ордунан туруп ага аракет кылыш керек экен. Студент болгондон кийин сага берилген болгону 3 жыл же 4 жыл убакыт болот. Ал убакта студент университеттен чыккан учурда өзүн өзү өнүктүрүү боюнча бир курстарга же бир өзүн өзү өнүктүрүү боюнча бир өзүнө багыт түзүп албаса, мен ойлойм ал өзүнүн профессиясынын мыкты адиси болуп чыга албайт. Бул жыл биз окууну бүтүп жаткан жыл, 4-курста аяктап жатабыз. Кесибим болсо англис тили адистиги мугалим. Негизинен азыр өзүм көзүм жетет, мектепте мугалим болуп иштеп кеткени, бирок ойлоп караганда бир аз оорчунду жаш адис үчүн. Анда себеп дегенде жаш адисте тажрыйба жок анча деле. Окуучулар менен иштешүү бул кыйын маселе. Келечекти мен агартуу тармагында көрөм, мугалим болуп иштейм сөзсүз. Бирок мугалим болгонго чейинки убакта мен чет өлкөлөрдү көрсөм дейм, саякаттасам дейм, башка жактарда эмгектенип, өзүмө тажрыйба топтоп, бир кандай десем, өзүм издеген жаңы системаны, өзүм издеген жаңы сабактын методикасын менен өтсөм деген каалоом бар. Мындан 10 жылдан кийинки мурадил албетте көп дегенде 10-15 мамлекетте саякат кылган, иштеген, бир топ тажрыйба топтогон, ошондой эле ошол жылдардын аралыгында үйлөнүп, балалуу болуп, андан кийин өзүнүн профессиясы менен, өзүнүн адистиги менен, өзүнүн өлкөсүндө же өзүнүн айылында англис тили мугалиминен агартуу тармагында сөзсүз эмгектенип жүргөн болот деп элестете алам. Күндүн башталышы багымдат намазы, андан кийин сөзсүз адат кылып баштадым. Бир өзүн өзү өнүктүрүү жаатында мотивационный китептерди окуу же диний китептерди окуу менен. Андан кийин тамактануу, графикке карап университетке баруу, университетте көбүнчө убактыбыз университетте өтүп кетет. Андан кийин келебиз, түшкү тамактануу, сөзсүз теннис оюнуна кызыгам. Күндө болбосо да 2 күндүн биринде теннис ойногон келип турам.
теннис ойыны жашоомдо жаңы спорттун ойыны бир түрү деп айтсам болот. Себеп дегенде буга чейин школдо окуп жүргөндө футбол, волейбол менен алектенсек, ал эми студент болгондон кийин ошемпуда мисалы үчүн жылына спартакиада болуп турат. Экинчи курсумда спартакиадада ушул тенниске катышып, ошондон улам кызыгуу улам арта баштаптыр. Андан кийин таштап койбой, окуудан чыгып, башка убактарда алектенип турдум. Мындан сырткары айрыкча чет өлкөгө чыгып жүргөндө бизде негизинен жумуш болуп калат. Жумуштан кийинки убакыттарда теннис менен убактымды өткөрүчүмүн. Теннис спортуна мен эмне үчүн кызыгам? Биринчиден бул адамды шамнагай кылат экен. Себеп дегенде теннис ойноп жатканда бүт денең кыймылда болот, экинчи четинен көзүң курч болот. Бул албетте студент үчүн, жаш адам үчүн пайдалуу. Китеп окуганда жана башкаларга пайда жактары бар. Ошону менен катар ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Бизде жакынкы аралыкта практика келе жатат. Өзүм практикага даярдап атам. Кээ бир темалардан слайд жасап, өзүм өнүктүрүп, ошол боюнча өзүм караштырып, себеп дегенде практика студент үчүн бир чети коркунучтуу, бир чети кызыктуу. Эгерде сен практикага даярданып, өзүң даярдасаң, сен укмуштуудай сабак өтө аласың. Ошемпу мен үчүн бир эркиндик зонасы десем болот. Жана ошондой эле мен үчүн шарт, мен үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берген окуу жай десем болот. Мен толук ишенем, туура окуу жай тандай алдым деп. Себеп дегенде мен бала чакта кыялданган пландарымды, бала чакта кыялданган кыялдарымды ушул окуу жайдан орундатып жатам. Мисалы үчүн ошондой эле чет өлкөгө чыгуу, саякаттоо ушул окуу жай аркылуу студент болгонума байланыштуу пайдаланып, ошол кыялдарымды орундатып жатам. Ошондой эле окуу жайдын жатаканасы бар. Ал жатаканада деле жашадык. Студенттер үчүн өтө сонун шарттар бар. Ошемпу мен үчүн кыялдардын орундалышынын себепчиси. Көп суммада карызга акча алган учур болгонбу? Албетте студенттик күндөрдө болот. Кээде көп, кээде аз. Ошол учурда студенттик күн болуп калган болуш керек менимче. Ошол убакта мен жана бир-эки досторум акча жетпей калган. Ал сумма 5000 сом болчу. Анан эмне кылышты билбей, албетте эле кураторунан сурагам. Себеп дегенде сабак берет, ортодо жакшы мамиле бар дегендей, ишенич бар дегендей, кураторунан алып тургам сумманы. Кандай кара жумуштарда иштегенсиз? Айылдан баштап иштеп баштаганбыз. Ошондой эле күрүч өстүргөнмүн, жер чапканмын айылда. Андан кийин заграницага чыкканда ошондой эле жанакы урожай, мөмө-жемиштер менен иштешүү. Шаарга келгенде стройкада иштегенбиз. Кафеде ошондой эле. Жашоодо эмнеден коркосуз? Жашоодо эмнеден коркосуз? Жашоодо кээ бир учурларда жакын адамдарымды жоготуп алуудан корком. Мурадил красавчикпи дейт. Албетте, мен өзүмдү красавчик деп эсептейм. Себеп деген адам өзүнө жакшы маанай тартуулаш керек, жакшы көз карашта болуш керек. Бай адам болгуңуз келеби? Эмне үчүн? Албетте, бай адам болгум келет. Туура жолдо, туура максатта. Айтат го, алган колдон берген кол жакшы деген. Ошол себептен. Кой сойгонду билесизби? Кой сойгонду жакында үйрөндүм десем болот. Аны толук мүчөлөй албайм, бирок аны койдун терисинен ажыратканды билем. Уйкучусузбу? Качан уйкучулук болуп калат менде? Пара болбогон учурда кечке уктап калабыз. Эртеңи кечкеби?